Андан сырткары орозо учурунда жанагыдай мисвак дегенибиз бар. Мен көрсөтүп алып келе албай калыпмын. Тиш тазалай турган ошону эртели кеч пайдаланса боло берет. Мына Шафи мазхабта ошол түштөн кийин пайдаланган макруh делет, бирок ал туура эмес. Туурасы эртеден кечке чейин мисвак, ооз тазалап, тиштер тазалап, анткени тиш паста менен колдонгондо кээде жутуп кетиш коркунучу бар. Тиш паста менен жуусак эле болот. Бирок күндүздүн күнү ошол мисвак менен тиш тазалап жүрө турган болсо эч кандай зыяны жок. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү эмне айткан, мынакей раайту набийя саллаллаху алейхи ва саллам ма ла ухси ятасаввак ва хува саим. Азрeti Амир ибн Раби айтат, урматтуу бир туугандар, имам Тирмизи риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам орозо учурунда эсепсиз мисвак кылгандыгын мен эмне көп көрдүм дейт, урматтуу бир тууган. Демек ушул маселеге аракет бериш керек. Андан кийинкиси юсанну сиваку ахиран нахарика аввалихи. Мисвак, жыгач мисвак менен тиш тазалоо түндүн этек, түштөн кийин дагы, түштөн мурун дагы күн бою бизде урматтуу бир туугандар сүннөт болуп эсептелет. Шафи мазхабта түшкө чейин болот, түштөн кийин макруh. Бизде Ханафи мазхаб, акылдуу мазхаб, эң күчтүү мазхабта эмне ошол кечке. Орозо эрте менен кечке чейин мисвак менен ооз тазалаган, мына ошол сүннөт болуп эсептелет. Ал мисвак кургак болсун, суу болсун, айырмасы жок. Кээдер айтат да мисвакты жууп алып туруп салганда оозуңа ным кирип кетсе бузулуп калат, андан коркуштун кереги жок. Ал мисвактын өзүндө кала турган суу ошонун үчүн ошентип берет. Болгону кээ бир аалымдар айтышат, мисвак менен тазалагандан кийин бир жолу түкүрүп алганы мустахап болот дейт. Орозо учурунда тишти мисвак менен тазалагандан кийин, анткени мисвакты майда-майда чачтары калып кетиши мүмкүн, ошону эмне бир сыйра түкүрүп алгандыгы бул эмне жакшыраак болот, болбосо зыяны тийбейт, урматтуу бир туугандар. Бул жерде маселе ла халуфу фами саими атьябу яумал кыямат мин рихил миск. Орозо туткан адамдын оозунан чыккан жыт дейт. Бул кыямат күнүндө мистен дагы жакшыраак деген хадис бар. Ошол хадисти көп адамдар туура эмес түшүнүп алат. Анткени орозо учурунда ашказан бош болуп иштегенден ашказандан жыт чыгат. Көп адамдар сурай берет, орозо учурунда ооздан жыт келгенде тишибизди жууп алсак болобу, чачып алсак болобу депчи. Алардын бардыгы болот, бирок аны менен ал жыт калбайт. Анткени ал ашказандан келе турган жыт. Ашказанда бизде оору бар, башка бар, парттарын жеп алган, туура эмес кылган, мисалы үчүн же орозон 2 күн тутуп берген катарынан, жанагыдай ифтарлык өз убагында кылган эмес. Айтор ошол себептерден улам ашказан оорулуу болушу мүмкүн дагы, ошондон чыккан жыт, урматтуу бир тууганым. Тазалагандан кетпейт. Ошондуктан мисвак эч кандай ага тыюу салынбайт. Ал эми ал хадис эгерде кимдир бирөөнүн оозунан келип аткан болсо аракет кылсын, оозун тазалаганга аракет кылсын, бирок ашказандан келип атса, андан кыжаалат болбосун. Бул Кудайдын астында мистен дагы жипар жыт деген. Бул демек кадимки көрүнүш. Ага кыжаалат болбош керек. Анан кадимки көрүнүш экен деп ооздун өзүндөгү жыт дагы эмне калып кете бербеш керек. Мисвак колдонсо болобу, орозодо болот. Таякчаларын жутса болобу же түкүрүш керекпи? Түкүрүш керек, бирок сакталбай кирип кеткен майда-майда немелер эчтеке болбойт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир тууганым, үйүнө кирип атканда, уйкудан турганда, же көп сүйлөгөндөн кийин, же сүйлөбөй койгондон кийин оозун дайыма мисвак менен тазалайт эле. Жана жубай менен сүйлөшөрүн астында. Мен үйдөмүн го деп үйүндө олтуруп осуруп кое берген, үйдө тишин тазалабай, качан көчөгө чыкканда эле тишин жuu дейт, жуугусу келбейт, кээ бирлер бар да. Жок, ал таптакыр тура эмес маселе, балким ошол жубайы менен жолуккан учурда, уктаган учурда дагы дайыма тиштерди таза сактап, ден соолугун карап, өзүнүн тазалыгына маани бериш керек. Ошол эмне үй бүлөнү сактап калганга себеп болот деди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол орозо учурунда дагы, ооз ачык учурда дагы, намазга уйкудан турганда дагы, намаздын баштарында дагы, дарыт алып атканда үйгө сүннөт тирилтиш үчүн мисалы мисвакты ар дайым колдонуш керекпи дейт. Жок, мисвакты колдоно турган жерлерде колдонуш керек. Анан колдонсо кээ бир адам астыңа жылап маңдайыңды мынтишет, андай жак адепсизирээк болуп калышы мүмкүн. Анткени кээ бир адамдар, кээ бир аалымдар мисвак тазаланганды оң кол менен сол кол менен кылыш керек дегендер да бар. Анткени бул деген тазалап кир кетирүү деген болгондугу үчүн. Ошондуктан талаш болгон себептен мисвак жакшы жууп тазалаш керек. Анан сүннөттө эле бирөө ушинтип маңдайга келип чачырата бергенде ал ыктымалсыз болуп калыш. Бирок дайыма намазга турганда, дарат алып атканда, түндө турганда, үйгө киргенде, үйдөн чыгып атканда, көп сүйлөбөй калган, көп сүйлөп койгондо ошол учурларда мисвак кылып турган бул сүннөт болот. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك حين خروجه ودخوله منزله. Пайгамбар алейхиссалам үйүнө киргенде жана үйүнө чыккан дайыма мисвак иштетет эле. Мисвак, урматтуу бир туугандар, бул өтө зарыл маселе. Биз жанагы колдонуп аткан зулму щеткалар жана эмеден буларчы? Химиядан жасалган, нефтен жасалган да. Ал анчалык пайдасы жок, кайра зыяны бар. Тиштерди ошол оорутат.
сыстатат ошол нерсечи. А мисвак бул табигый түрдө. Анын жанагы ичиндеги ооруларды кетирет, тиштин калдыгын тазалайт, анан мына мүлктөрдүн бардыгын листедеп коет, ордуна алып келет. Ошолордун бардыгын пайгамбар алейхиссалам үйрөткөн бизге. Үйдөн чыкканда жана киргенде. Эмне үчүн? Үйгө кирип атканда үйдөгүлөр менен сүйлөшүшүң керек болот. Көчөдө сүйлөбөй келип, балким өзүң чыттанып калган таза жат менен кириш керек. Үйдөгү аялың сенден сасыкчы көрбөш керек. Бирөлөр барды көчөдө үйгө келгенде эле маймыл болуп алышат, жок андай эмес. Үйгө келгенде дагы күлтүрүнү болуш керек. Анткени сен аялыңан эмне күтсөң, аялың сенден ошону күтөт деген сөз. Жана үйдөн чыкканда дагы тишин тазалап чыгат, көчөгө чыккандарга дагы эмне? Урматтуу бир туугандар, жакшы жүз менен сүйлөш керек. Уяласың кээ бир адамдарга, чоң кызматтан айтпай эле коён, эми тагдырдын такадасы менен сүйлөшүп каласың, дейми? Анын алган медалдарын карап отурсаң, акыл үйрөткөнүн карап отурсаң, чүтлү бакай болуп кетейин дейт Бакайхан. Анан тиштерин жакшы жуубайт, урматтуу бир туугандар. Намаз окубаган, эгерде мусулман болсо айтат элем. Эми намаз окуп аткан болсо, эми түшүнөсүң да, таксырымды эле айта берет элем. Намаз окушпайт. Эми ак сөөк болуп келип, мынтип бут алмаштырып коюп сүйлөп отурган болот, оозу буркурайт. Сасык оозу. Анан сүйлөп атса, улуу сөздөрдөн сүйлөйт. Мен айтам, оозуңду жууп албайсың, кантип сүйлөшүүлөрдүн бардыгын. Иши мен айтам, эми сыртыңан айта албайсың. Кантип айтасың бетин, а? Ошондон сасыйт да. Боор башка. Кишилердики дагы жаман жыт чыгат. Жанагы кээ бир адамдардын тиштеринде кирлери кадимгиде турган болот да. Ооба. Бир адамда таза, боору ашказа болор, башка ооруйт, ага аракет көрүш керек. Иштен чыгат, башка кылат туура. Бирок кээ бир адамдар тиштерин таза жуубаган үчүн дагы, урматтуу бир туугандар, сасыйт. Мурду бурулдап турат, жакшылап чимкирсең, чыгат бир эки келе бирнеке, андай бур деп сүйлөгөндө андай болбош керек. Ал пайгамбар алейхиссалам тыюу салган. Ошондой эле ар бир намазда адам мисвак колдонуп тишин тазалап туруусу дагы өтө сүннөттөрдүн бири болот. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Лаула ана шуққа ала уммати ла амартухум биссиваки инда кулли салатин" дейт. Эгерде үммөтүмө оор келип калбаганда дейт, мен ар бир намазда мисвак менен тиш тазалап турганга мен буйрук берер элем дейт. Бул деген жанагыдай бир кичинерээк сөмөдөй болгон бутакча болот. Ошону менен тиш тазаланса, тиш канагандан, жыттангандан Кудай Таалам өзү сактап турат. Ошондой эле айтты: "Ас-сиваку матхаратун лил фами, мардатун лир рабби". Мисвак бул оозу тазалайт жана Кудайдын ыраазылыгын алып бере турган ушундай бир жакшылык деп айтты, урматтуу бир тууганым.